Ачык асман, таза абада, кар үстүндө чимирилде лыжа тепкен эс алуучулар. Дем алыш күндөрү тоодо жылга аяк тебүүнү каалагандар таң эрте базага келип эс алууну адатка айландырып алышкан. Өткөн жылы пандемия ден соолукту чыңдоого убакыт бөлүшү керек экендигин дагы бир ирет тастыктап, учурда сергек жашоого умтулгандар көбөйдү. Лыжа жакшы да. Эс алып таза абада лыжа тепкендер да көбөйдү го. Дайыма кышкысы келесизби? Ооба, дайыма эмес, 3-4 жыл болуп калды. Чуңкурчак это одна из самых развитых. Чуңкурчак бул Бишкек шаарынын айланасындагы өнүккөн тоо лыжа базаларынын бири. Бул жакка биз жыл сайын келип турабыз. Жолдун алыстыгына карабай, андагы түзүлгөн шарттардын толук эместигине карабай, дайыма жакындарыбызды, досторубузду чакырып эс алууну жакшы көрөбүз. Туризм тармагы мамлекетке түшкөн кирешенин 5%-ын түзүп, эми жанданып келатканда пандемиялык абал кедергисин тийгизип, былтыр дээрлик эс алуучулар болгон эмес. Быйыл тоо туризмин дүйнөгө жайылтуу максатында туризм департаменти интернет аркылуу көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып, белгилүү блогерлер менен келишим түзүп, өлкөдөгү туристтик мүмкүнчүлүктөрдү жайылтууну колго алды. Эл аралык блогерлер келип, Кыргызстандан ошо Караколду, ошондой эле Чуңкурчакты, биздин тоо лыжа базаларды тартып, биздин туризм жагын, туристикалык объектилерди тартып, ошо пропагандалоо, Discover Кыргызстан деген ошол атайын биздин Facebook жана Instagram баракчабыз бар. Ошол жактан сырткы аудиторияга, чет мамлекетке, ошол блогерлерге, ошол туристтерге реклама, таргетинг жасап, ошондой өнүктүрүү иштери жүрүлгөн. Ошонун натыйжасында да бизге азыр чет элдик туристтер көп кайрылышат. Кышкы туризм өнүгүп атат. Аябай жакшы нерсе болуп атат. Кыргызстандын жарандары аябай ошол кызыгып башташты. Аябай кызыгып, ошого жылдан жылга көбөйүп келет ошо кышкы туризмге келгендерчи, ушул лыжа тепкен жакшы көргөндөр. Негизи, мисал келтирсек, былтыр Хелветас деген бир проект бар болчу. Аябай жакшы бир сонун нерсе кылышты. Кышында ошол жерге дүйнө жүзүнүн эң кыйын жакшы блогерлерин чакырып келишти. Instagram баракчалары там аябай чоң болгончу эме подписчиктеричи. Анан кийин ошолор чакырып келишти, аябай сонун видеолорду тартышты. Өлкөдө жалпы болуп 20дан ашык лыжа базалары болсо, анын 6-ы Бишкек шаарынын айланасында. Азыркы тапта тармак жанданып, бардык базаларда эс алуучулар көп. Кыргызстанда акыркы жылдары тоо туризми жанданып, кышкы туризмде тоо койнунда муз теп эс алган жарандардын саны жыл өткөн сайын көбөйүп келет. Бул жолу туризм департаменти 12 жыл катары менен Кыргызстан тоо туризмин өлкөсү фестивалин өткөрүп, анда кайрымдуулук акциясына чогулган каражаттар муктаж болгондорго сарпталууда. Мындан сырткары түрдүү мелдештер өткөрүлүп, ага жергиликтүү жана чет элден келген эс алуучулар катышты. 21-жылга карата биз өзүбүз эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте, ошол эле учурда ушул биздин тур бизнесте жүргөн өнөктөштөр менен биргеликте чогуу программа түзүп, иш пландарды түзүп, иштерди алып барып атабыз. Ошол эле учурда пандемия учурда өкмөт тарабынан тур бизнеске болгон өзгөчө бир мындайча айтканда льготалар болду. Бул ошол эле салыктан бошотуу, убактылуу салыктан бошотулдук. Ошол эле учурда экотехинспекция, санэпидемнадзор деген көзөмөлдөр убактылуу өздөрүнүн көзөмөлдөрүн токтотушуп, тур бизнеске өзүнчө шарттарды түзүп берди. Кайрымдуулук фестивалдан түшкөн каражат бул ирет аутизмден жабыркаган балдарга жумшалат. 3 жылдан бери элим барсыңбы, колдон колго кайрымдуулук фонддору биргелешип уюштуруп чогулган каражатты муктаждарга таратууда. Чогулган каражаттын баарын кайрымдуулук иретинде таратып келген экен. 2 жылдан бери бизге ошо түшкөн каражаттын 50%-ын ошо инвестсовет бизге счетубузга салат. Анан биз дагы муну отчеттук иретинде каяка кетирип атабыз, эмне менен комиссия менен чечип туруп, анан берип атабыз. Фестивалдын алкагында эс алуучулар үчүн атайын концерттик программалар уюштурулуп, жаш бөбөктөргө түрдүү таттуулар берилди. Элиза Нурматова, Алмаз Нурманбетов, Фала Тоо 24.